Борбор калада ден соолук атындагы жаңы заманбап эс алуу жайы курулууда. Анын башка сейил бактардан өзгөчөлүгү карамагына спорт таянчасын камтыйт. Эс алуу багында бардык шарттар каралып, медициналык пунктунан тарта жуунуучу жай, тазалык жана 266 орунга ылайыкталган унаа токтотуучу жай ачылат. Бул жер мурда Чыңгыз Айтматов атындагы эс алуу багы эле. Адистер оңдоп түзөө иштери оңой болбогонун айтат. Жер таштак болгондуктан андан 20га жакын жүк ташуучу унаа толо таш чогулган. Бул жерде таштын тереңдиги 1 метрге чейин алынат. Бардыгы терилип, бардыгы чогултуп, андан кийин топурак түшүрүлүп, үстүнөн түздөө жумуштары жүргүзүлөт. Азыркы тапта бизде таш терүү, 3-чү ирет таш терүү жумуштары жүргүзүлүп жатат. Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасынын тарабынан. Кароосуз калган эс алуу жайларын оңдоп түзөп, кайрадан ишке берүү аракети Бишкекте кызуу жүрүп жатат. Бул сейил багын жашылдандыруу үчүн бак дарактарды бутап, эскилерин кыркып, ордуна жаңы түрдүү көчөттөр отургузулууда. Бишкекте аймагы 10 гектарга жакын дагы бир эс алуу багынын курулуш иштери 90%га жыйынтыкталып, ушул жылдын апрель айынын ортосунда ачылганы турат. Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасынын кызматкерлеринин айтымында, дал ушул эс алуу багынын 8 гектары көк майсан болот. Андан тышкары бул бакка заман талабына ылайык скейт жана 2 балдар аянтчалары курулат. Курулуш иштерине жалпысынан 35 миллион сомдон ашуун каражат жумшалган. Воркаут площадка, 159 автопарковка орындар каралган. Парктын ортосунда Чолпонбай Тулебердиевдин эстелиги коюлат. Азыркы күндө эстеликтин постаменти уже жасалып атат. Адистердин айтымында быйыл Борбор каланы көрктөндүрүүгө болгон аракет күч. Эс алуу жайлары менен бирге вело жана жөө адамдар жүрүүчү жолдорду да куруу ишке ашырылууда. Анын сметалык баасы 160 миллион сомду түзөт. Вело жол куруу иштери февраль айынан баштадык. Ошо Чыңгыз Айтматов жана Чүй проспектисин, Байтик Батыр көчөлөрүн Кудайым буюрса ушул жай айында бүтүрүп беребиз. Рысмендеева көчөсүн дагы баштаганбыз, аны да буюрса май айларында бүтүрүп беребиз деп турабыз, пландап. Алы Токомбаев менен Байтик Батыр көчөлөрүнүн кесилишинде Дайыр Асанов атындагы сейил багынын маңдайында дагы бир жаңы парк курулуп жатат. Учурда суу түтүгү жана канализация коюлуп, 3700 метр электр кабелдери тартылууда. Анын жалпы аянты 10 гектардан ашат. Долбоор Бишкек башкы архитектуранын жана капиталдык курулуш башкармалыгынын адистери тарабынан даярдалган. Азыркы күндө курулуш иштери жүрүп жатат. Бул жерде входной группасы, аркасы курулуп атат. Инженерлик сеттердин баардыгы курулуп, уже бүгүнкү күндө бүтүп атат. Уже почти 90%ке жакындап калды. Жумуш иштери бүтүп, инженерлик жумуштары, сеттердин жумуштары. Андан башка бул жерге 200дөн ашык освещениелер каралат. 900ге жакын, 900дөн ашык бактар отургузулат жана территориясынын бардыгы жашылдандырылат. Балалык эс алуу багында 12 аттракциондон сырткары дагы 3 фонтан курулат. Тышкы инженердик коммуникация иштери 90%га жыйынтыкталып калган. Негизи эле Бишкек шаарында эс алуу бактарын көбөйтүү бул шаар тургундарын сергек жашоого чакыруу менен аларга ыңгайлуу шарт түзүп берүүгө багытталат. Айжамал Бакытбек кызы, Денис Курганов, 5 канал.